Урматтуу спорт ышкыбоздору, ардактуу спорт күйөрмандары, кийинки сыйлык мыкты грэплинг чеберине тапшырылат. Аны эмесе сыйлык ээлерин аныктоо үчүн сахнага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Улукбек Ормоновду, ошондой эле НТ Спорт телеканалынын башкы редактору Гүлзада Жолдошованы чакырабыз. Кол чап тосуп алабыз. Анда эмесе саламатсызбы? Кош келипсиз. Барыбыз экранга көңүл бурсак. Sports Awards 2019. Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Талапкерлер: мыкты грэплинг чебери Достук Жолдошев, Абдылдабек Кекенов, Кылымбек Маамытов, Абдурахман Муртазалиев. Абдурахман Муртазалиев. Абдурахман Муртазалиев, мыкты грэплинг чебери. 2019 жылдын мыкты спортчусу Абдурахман Муртазалиевди сахнага чакырабыз. Биздин спортчубуздун өкүлү келиптир. Өзү жок болсо дагы бул жака жакын адам жөнөтүрүп туруп бул колчалар жетсин ошо. Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар, биздин спортсмендер, биздин баатырлар. Кыргыз мамлекетинин желеги чет өлкөдө 2 жолу көтөрүлөт. Кыргыз Республикасынын президенти барган кезде Кыргыз Республикасы спортсмендери жеңишке жеткенде көтөрүлөт. Ошондуктан biz bulardын баатырларыбыз, мен бардыгына терең таазим кылам. Аман болуңуздар. Мына азыр Азамат Муртазалиевке баатыр деген наамдан тышкары мен атайын сертификат ала келдим. Спортчулар бардыгы билет, биздин Биксер деген атайын ишканабыз бар. Спортчулардын кийимдерин тигет. Ошолор 50.800 сомго атайын сертификат берип жиберишти. Барып ушул суммага кийинип алса болот биздин баатырыбыз. Кол чабуулар болсун, баракелде. Уюштуулар рахмат, ушундай биздин баатырларды аңтаган. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда Гүлзада айым, сизге дагы сөз берели. Бир-эки сөз сүйлөп коеюн. Чындыгында бүгүнкү мааракебиз жаркын мааракеге ушундай келип, спорт сүйүүчүлөр, ошондой эле спортко салымын кошуп жаткан адамдар бүгүн топтолуп турабыз. Ушул майрамыбыз куттуу болсун. Дагы бул маараке көп жылдар бою улана берсин, себеби спорт күн сайын өсүп, өзүнүн күйөрмандарын топтоп турган учуру. Андыктан бул жерде топтолгон бардык спортчулар менен мен сыймыктанам, себеби сиздердин кылып жаткан эмгегиңер, ошондой эле жетишкендигиңер бул мамлекеттин жүзү жана баякы сыймыгы десем жаңылышпайм. Андыктан бардыгыңыздарды чын дилим менен куттуктайм. Спорт өсө берсин, жаркын келечек баарыңыздарга каалайм. Кыргызстан алга. Чоң рахмат.